эч кимге кызык эмессиз сиз. Уялбаш керек, коркпош керек. Мисалы үчүн соцсеттерде эле эмес, негизи эле жашоодо өзүңүздү көрсөтөйүн деген учурда буттан тарткандар өтө көп болот. Колдон жардам берейин, колдон тартайын деген эмес, буттан тарткандар өтө көп болот. Мисалы үчүн сиз жолдон кетип атасыз жөнөкөй эле. Бирөө шорт ачам, TikTok тартып атат. Бул акмак го деп өтүп кетесиз, уяты жок деп кетесиз. Барып аны уруп сабап, андай кылбашың керек деп 2 саат анын алдында отурбайсыз. Неге? Сиздин өзүңүздүн проблемаңыз бар, өзүңүздүн проблемаңыз башынан ашып ташып жатат. Ошондуктан сиз башкаларга кызык эмессиз. Сиз негизи өзүңүзгө өзүңүз кызыксыз. Өзүңүздү көтөрүшүңүз керек. Башкалардан уялбаш керек. Эл эмне дейт, не дейт, не дейт деген нерселерди коюш керек, тототуш керек бул нерселерди. Сиз, урматтуу мекендешим, өзүңүздүн алдыңызда, Аллахтын алдында кимдигиңизди көргүңүз келсе, өзүңүз бүгүн аракетти башташыңыз керек. Адамдар эмне дейт, мындай дейт деген токтош керек. Кербен жүрө берет, ит үрө берет деген ошондон. Уялба, урматтуу мекендешим. Аларга кызык эмес экенсиң. Мындай ошол абалда эле TikTok тартып атканда 5 секунд бул туура эмес кылып атат деп өтүп кетесиз да. Андан кийин сиз маанисиз ал нерсени унутасыз. Себеби өзүңүздүн проблемаларыңыз бар, өзүңүздүн түйшүктөрүңүз бар. Ошондой экен, мисалы үчүн мен жолдо кетип атсам, жөн эле машина айдап кетип атсаңыз, мисалы үчүн машинанын ичидеги нерселерди, газды, тормозду, ролду сиз башкарасыз. Бирок сырттан келип аткан нерселерди сиз башкара албайсыз. Мисалы жолдо букат жүгүрө коюшу мүмкүн, ит чыга коюшу мүмкүн, мышык секире коюшу мүмкүн. Сырттан сел, дагы бирдеке жамгыр, памгыр, дагы ушул сыяктуу нерселер болуп калышы мүмкүн. Бирок сиз ал нерселерден коркуп кыжалат болуп калып, кийик келет экен, мынау келет экен, жамгыр келет экен деп отура берсеңиз, машина мине аласызбы же жокпу? Албетте жок. Бизден корко турган негизги, урматтуу мекендешим, биз адамдар бүгүн сырткы көрүнүштөрдөн коркобуз дагы, өзүбүздүн этабыбызды, ролдогу ордубузду унутуп коебуз да. Биздин ордубуз эмне? Машинаны миниш, отуруш, айдаш, кетиш. Сырткы боло турган нерселерди ойлоно берсек, анда бирибиз эки болбойт, урматтуу мекендешим. Эч качан алдыга жылуу болбойт. Ошондуктан сиз сырткы көрүнүштөрдөн, али келе элек коркунучтардан коркпоңуз, алдыга аракет кылыңыз, уялбаңыз, коркпоңуз.